Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен сиздердин назарыңыздарда 7 каналда чай үстүндө сырдашы программасы. Бүгүн да биздин студиябызга кадырлуу коноктор, кадырлуу меймандар келди. Эң башкысы биздин эфирди аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Шагыл болбойт, о болбойт, шайыр болбой, эл болбойт дейт. Ошол элибиздин маданият жагында өзүнүн көп салымын кошуп, маданият тармагында элибизге кызмат кылып жүргөн кадырлуу коноктор бүгүн биздин студияга келип, өздөрүнүн чыгармачылыкта болуп жаткан иштери, жасап жаткан эмгектери жөнүндө кененирээк баяндап берели, айтып берели деп бүгүн биздин куттуу студиябызга келип отурушат. Алар кайсыл коноктор деп турсаңыздар, ошол Арашан KG тобунун жалпы мүчөлөрү, биздин агайлар, эжекелер, кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн биздин студияга ошол Арашан тобунун мүчөлөрү Жумабек Чоткараев агайыбыз, жана ошондой биздин ортодо отурган эжекебиз Гүлбарчын Садиева, аны менен бирге Канатбек Жусупалиев агайлар келип отурат. Адегенде келиң, Жумабек байке, жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир амандашып, саламдашалык. Саламатсыздар. Бүгүнкү эгемендиктин 33 жылдыгын менен куттуктайм. Жана ошондой эле автономдун Кара-Кыргыз облусунун 100 жылдыгы менен да куттуктап кетем. Рахмат. Биз ошол келишибиздин себеби илгерки Ар Башы районунда чыккан Арашан тобун кайра жаңыртып, ушу Бишкекте уюштуруп 5 айда болду уюштурганыбызга. Арашан KG тобу болуп уюштурдук. Ошол жөнүндө бирке маалымат берип, элге аралашып, кабардар кылып калдык элге. Жакшы, ошол Арашан KG мурунку Арашан тобу экен, ал топто дагы баягы жаңы ачылгандай маалымат сиздер жаш дегенде ошол убактан баштап ошол Арашан тобунда каттап келдиңиздерби? Ооба. Анан кайра баягы тарап кетип деген жазышында, анан кайра башты бириктирип, кайра баштан турбайсыздарбы? 5 айдын жүзү болду атасыздар, 5 айдын жүзү. Канатбек байке, сиз деле ошол топтосузбу? Канча жашыңызда кирдиңиз ошол жака? Мен өзүм 72-жылы болом. Ошол 9 класстан баштап ошол нештатный болуп Арашанда жүрчүмүн. Ошо кызыгда ырдап жүрчүмүн да. Анан кийин ошол шаарга келип жүрдүк. Анан бул ошол Жумай экөөбүз кайра толталы деп аракеттенип көп эмгектердин өтүп жүргөн. Акыры ошол 5 ай болду. Жумайга айтып отурат. Ошо уюшулуп буюрса жакшынакай пландарды коюп, аста-астадан ошол иштей баштадык. Анан ошол мен эми араласам ошол 98-жылдан бери ошол өрү менен жүрүп атам. Өзүңүз баягы айтып атып аткан арктан согат деп, ошол бала кезиңизде ушул маданият тармагына, ырчылык тармагына кызыктыңызбы? Анан мен өзүмдүн кесибим ошол телефонистмин. Биякта БГТСте иштейм. Бирок ошол ортодо ушул Арашан музыка деген ошол кое бербейт. Ал чарчап келгенде наоборот музыка коюп, эс алып жатып каласың ошол. Өзүңүз аспап чертип? Мен бас гитарадан анан мындай шылдыраган бүт эле инструменттерди ойноп калабыз, бирок аябай катуу чертпейбиз, бирок бүт эле баарына шык бар да. Шык бар, талант. Эми буюрса ошол Арашан KG деп ачылып турсуздар. Ал жерде тынбай баягы даярдыктар, репетиция болуп турат. Анан кайра кол көнүкөсү керек ага. Буюрса эми. Гүлбарчын эжекебиз болсо биз 2 жолу быйыл ушу студиябыздан көрүп атабыз. Өзүнүн келип бизге көп таланттарын тартуулап берген атат. Эжекебиз дагы башында жаңы келгенде айткан ушундай ырчылыкка эми билектирүүшө кириштим депчи. Кандайсыз? Акыбалыңыз кандай? Чыгармачылыкта эмне иш кылып атасыз? Чыгармачылыкта көрүп тургандай Арашан KG тобунда солист болуп келатам. Жакында эле. Анан ушу ырдап ырларды машыгып дегендей канчалык ушу аракет кылып элге жагып ушу ырдап кетсем деп аракет кылып отурам. Гүлбарчын эжеке ушундай назик, катуураак сүйлөй бериңиз, мүмкүн болушунча эле. Ушундай анан ырда жаздырып калып атасыз. Анан азыркы убакта баягы клип тарткандар менен сүйлөшсөк айтат, негедир кийинки күндөрү клип тарттыргандар деле жок болуп кетти. Клипти деле баягындай эл көрбөй калды депчи. Азыр эле баягы телефон деген заман деген жетишти го. Ар ким телефонун алып чыгып эле
өздөрүн тартып TikTok жүктөп, Instagramга жүктөп эле клип кылып коюп атышпайбы? Анан сиздерде клип тарттыруу деген жокпу буюрча? Тарттырдык буюрса, мына бир айдын ичинде 2 клип тарттырдык. Бул үй барысында 2 бір ырдап Арашандын көп үчкөнүн гитарасы жигитке деген 2 тарттырып үлгүрдү 2 айдын ичинде. Анда жакшы эле иштеп атыпсыздар. 5 айда 2 клип тарттырыш деген бул абдан чоң жетишкендик десек болот. Эми ошол көп үчкөнүм деп калбадыңызбы? Ошол клипти биз жалпы көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк. Бул кандай ырчылар болду экен, бул кандай клип болду экен деп биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн таңыркап карап отурган болуш керек. Анан кийин маек уланталык, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Арашан тобу бүгүн биздин студияда. Алардын эмгектеринин бири бул Көк үчкөнүм деген чыгарма сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Мына ошентип Көк үчкөнүм чыгармасын көрүп алдык, клипти көрүп алдык. Негизинде клип жакшы тартылган экен.
Мына ошол клипке деле бир карап отурсаң ий тапкан, чыгым кетет да. Анан силер эми жаңы түзүлгөн топ болсоңуздар, спонсор издейсиздерби же өзүңүздөр чөнтөктөн тартасыздарбы? Эми бул жерден спонсор издеген жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен. Мен бул канат экөөбүз мына 4 жылдан бери ушул долбоорду кайра уюштуралы деп, кайра жандандыралы деп пландап жүргөнбүз, чабыттап дегендейчи. Анан бул кайра уюштуруш, кайра тарап кеткен топту топтош кыйын болот экен. Ошол аралыкта инструменттерди, аппараттарды баарын дайындадык. Бала айтып коет го, чачылып кетиш оңой, кайра бириктириш кыйын, жыйнаш кыйын депчи. Канат байке экөөбүз деп калганбызбы? Канат байке ошол чыгармачылыкта жүрөм, ошол деп анан ошол экөөңүздөр сүйлөшкөндө байке келип айтканда, Жумабек байке келип айтканда сиз кандай кабыл алдыңыз? Дароо эле макулдуңуздурбу же? Биз экөөбүз биринчиден ачыгын айтып кетсек, телефон аркылуу. Эми баягы биякта шаар келгенде аддаша жүрүп, мен биринчи шаарга 2 жаат болуп, бул өзүнүн жумушта, биз өз жумушта жүрдүк. Анан телефон аркылуу сүйлөшөбүз, пландайбыз, монтпелүү. Анан бул кем болуп атат, тиги кем болуп атат деп акырындык менен топтоп, бул жумек тап, муну таптым, тигини таптым. Анан бир күнү эми баштасак баштабайлы ушинтип. Анан эми аны күтүп жүргөн жайын сүйүнөсүң да, баян деп аракет кылалы. Эми мынча баштап койгондон кийин чыгарып, баягы Арашан тобун унуткарбай, кайра ошол эскирлардын азыркы мына Жумек айтып өтпөдүбү? Экирин депчи ошол илгерки Арашандын ошол жакшы ырлардын бирин ошол кайра жандандырып, анан эми алдыда дагы программалар бар, эми дагы ошо эскирларын дагы неметип, Арашанды колдон келишинче өнүктүрсөкпү деген ой. Туура, эң башкы ушундай эфирлерде, анан соцсеттерде, радиолорго барып өзүңүздөрдүн ырларыңыздарды берип, ошол жерде клиптерди берип, анан буйруза элдин арасына элге тез эле сиңип кетсин. Анан кыздар, жигиттер Арашан тобунда угуп калган ошол баардыгыбыз ушундай аспап ойнойбуз, инструмент ойнойбуз депчи. Анан канча кыз бар топто? Азырынча Гүлбарчын менен мына 2 айдын жүзү болду. Таанышып, маданият тобуна эми таанышып калат экенсиң. Сүйлөшүп, бизге ырда солистке ырчы бол деп алдык. Жакшы ырдайт экен. Ошондуктан 2 клиби чыгып отурат. Балдарды топтош кыйын экен. Ар ким ар тармакта иштейт, баарыбыз эле. Ошобойт. Ошо кечкисин келип топтолобуз, иштейбиз. Ушу үзүрүн буюрса көрүп келатабыз. Жүгүргөн эмгектин баягы кичине даярдык. Кайра эртең менен ар ким өз жумуштарына кетип, кайра кетсин деп ушундай. Сиздердин ошол убакта 90 канчанчы жыл түзүлгөн бул топ? Бул топ 80-70 канчанчы жыл түзүлгөн. Ал убакта деген сиздер жаш жигит, Арашан тобунун ал убактагы күйөрмандары, мүмкүн сиздердин ырларды деле мүмкүн азыр сагынып жаткан болуш керек, Ушул Арашан тобу бар эле бизге бала кезде, анан азыр жок болуп кетти. Баягы азыркы ошол эле илгерки жок болуп кеткен топтор кайрадан жанданып атпайбы? Бекбеке жана башка ушундай Арашан, ошого окшогон топторчу. Анан ошол убактагы баягы солисткаларды издеп көргөн жоксуздарбы? Кыздарды издеп ырда салып десек көбүнүн жашы өтүп кетти. Эрежелерибиз өтүп кеткен. Мисалы көп ичкөндөр дагы эже өтүп кеткен. Бирок бул Гүлбарчындын үнү баардык жагы окшош да, окшоштугу бар. Мен болсо өзүм 87-жылдан бери Дүйшөн Жунусович Кыдыковдун колунда өскөм. Ошол жерде барабанщик болуп келгем. Ал кезде бир 17 жашта бала элем. Ошо боюнча баягы Арашанды көп эмгек кылдым. Арада үйлөнүп алып, жашоо менен бирке алыстадым. Анан кайра иштедим орто жерде. 2014-төн баштап иштедим, 2015. İşte анан бияка келишке туура келди. Жашоо шартка байланыштуу. Борбор. Анан баягы Дүйшөн агай өзү жетекчи болуп жүргөн. Анан өзүнүн сөзүн алып, уруксатын алып, бир жерден уюштурайын деп өзү да келип бирке жардам берди. Башын баштап мындай баштагыла батасын берип, батасын берип. Ошол убактагы баягы эми сиздерки деле ошол 80 канчанчы жылдан бери 70 канчанчы жылдан отасыз бир
тарыхый болуп калып турат силерге. Тарых. Ошол убактагы алгачкы жетекчиңиздер Дүйшөн агай. Көркөм жетекчи болгон. Дүйшөн агай. Музыкалык жактан Дүйшөн агай. 22 жашында ошол Арасан болуп көтөрүп чыккан. Ошол баардык музыкаларын жасап чыккан Дүйшөн агай болгон. Ушул эски ырлардын баарын ошол 22 жашында жасап чыккан агайды мактасак болот. Гүлбаршын эжеке, мен Гүлбаршын эжекени карап отуруп, ушунча нерсеге жумушка кантип жетишип атат, ойлоп калдым. Үй бар, тамак аш бар, бала бакыра дегендей. Анан Гүлбаршын эжекем апалар менен да жүрөт да. Акындар менен да жүрөт, жазма акындар менен. Мына Арашан тоона дагы солистке болуп кирип бир кантип жетишип атат анан Гүлбаршын эжеке? Мен ошо ырга ушунчалык жакшы эмем бар да. Кызыгуу. Ошон үчүн мен жетишкенге аракет кылам да. Үйгө дагы, репетицияга дагы, ошо апаларга дагы дегендей. Анча-мынча ошо кальтелерге тапшырып калам. Жетишкенге аракет кылам да, калгым келбейт да. Мен аракет кылам дейм да. Ошо өзүмө ишенип аракет кылам ошо. Гүлбаршындын да айтып кетейин. Гүлбаршындын эмгегин көрүп, ушундай фанат экенин көрүп билип, ошол биринчи очередь Канат экөөбүз кеңешип клип тарттырганга аракет кылдык да. Кичине дейм күч берсин деп. Демек талант болуп атат да. Анан койду экөөбүз кеңешип Жылдыз болуп кетиш элден. Силерден Жакшы бир чыгарды эле азыр хит болуп кетип атпайбы? Буйруп бир жакшы акындар менен, жакшы оюнчулар менен иштешип, бир жакшы чыгармаларды чыгарып турса, эл арасына бат эле таркап, бат эле сиңип кетет деп коет. Ошондой ийгилик каалайлы Гүлбаршын эжеге. Анан Канат байке, өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, азыркы убакта кесибин башкарып атасыз. Анан чыгармачылык менен кайра бул жакка чарчап калбай элеби? Жок. Мен негизи телекомдо общий стажым бар. Таза чарчабайм дең. 30 жыл болду ошо телекомдо иштеп келатам. Анан ат башта жүргөндө деле ошо телекомдо Арашан культура ошо кайда ыр болсо ошентип жүрчүм. Биякта да ошо анан мен бияктан наоборот чарчабайм. Чарчаган күнү эс алам. Мен баягы үйгө чарчап барганда наушник салып музыка угуп антимтесиң да. Анан колуктум чарчап келген экен, ончука угуп бүткөн эс алдың деп десе, ошондон кантип эс аласың да. Анан музыка урушпай элеби? Арашан деле жүрөсүң. Наоборот, азыр сүйүнүп атышат ушу Арашан рас кылып атсыңар деп, айылдагы ошо классташтар рас неметипсиңер, качан келесиңер, качан чыгасыңар, качан коесуңар дейм. Эми ал убакта силер жалаң жандуу үндөрдө алда жандуу болчу да. Азыркыдай фонограмма жок. Жок анда. азыр да жандуу. Азыр да азыр элдин баары ошол жандуу үнгө өтпөдү, кайра суусап кадимгидей филармонияда болобу, бир чоң баягы залдарда болобу концерт берсе, азыр Маданият министрлиги жандуу үнгө өткөрүп койбоду. Жандуу үнгө барып концерт кылсаң бир өзүнчө бир рахат аласың да. Ошол эле гитара, бас гитарасы, ямахасы, комузу, аккордеонун коштоп турса, жакшы эле концерт болот окшойт. Ошолор менен иштеш кыйын, азыр кыйында турат экен, бирок эми аракет кылып иштеп атабыз. Жандуу азыркы замандын талабы болуп калды. Ошон үчүн жандуулук жандууга жетпейт да. Жандандыралы деген ой максатыбыз да ошо. Туура. Анда азыр ошо гитара деп калдык. Дагы бир клип бар экен сиздерде. Быйылкы эмгектериңиздин бири гитарачы жигит дейт. Аны дагы Гүлбаршын жасаганбы? Сиздерге арман. Музыкаларды кимге арнадым ал? Канатка деп коет. Көрөлү анан кимге арнаганын байкайлы. Анда биз дагы да болсо мына ошол Арашан KG тоонун солисткасы, биздин Жарлуу эжекебиз, Гүлбаршын Сади эжекебиздин гитарачы жигит деп бир, ал кайсы гитарачы жигит сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Kala tarang yüzündey Gitara çerde tozulani Kolundan bir pas düşürdey Gitara çerde tozulani Kolundan bir pas düşürdey
чыгып нурун таратат. Кусымал таңшып гитараны, коюлуп көзү баратат. Кусымал таңшып гитараны, коюлуп көзү баратат. Sevgini kütüp жүрөгүм, күтүрүп жүрөт жүрөгүm. Гитара эмес колунда, махаббат толгон жүрөгүм. Гитара эмес колунда, махаббат толгон жүрөгүм. Sevgiler чыкса жолунан, узатып барат соңунан. Жай түнү биздин балдарды, гитара түшпөйт колунан. Жай түнү биздин балдарды, гитара түшпөйт колунан. Гитара түшпөйт колунан. Мына гитарачы жигит деген клипти да көрүп алдык. Чындыгында ошо сиздерге арнагандай эле болду мага. Гитарачыларгачы. Клип кайсы жактан тартылган беке? Бул эми шаардан биринчи тартканыбыз тиги Акташ деген жайлоо бар, ошол жактан тартылып келген. Анан биздин иштеп аткан жерде ДКдан, анан Дружба парк деп болду, жана Түрккө ошол жерден тартылган. Жакшы. Ал ошол убакта жайлоого барып клип тартып атканда да бир илхамдар ачылып кетип, оон чыгарып берип, анан жол болсо бир сөз жаза коймойлоруңуздар жокпу? Араңыздарда бир акындар, же болбосо бир оончулар. Эми балдардын толук талантына чейин кирише элекпиз. Сырын ачпай атабы? Чукуй элекпиз да. Башталса керек. Клиптер чыгып, таяк болгондон кийин өздөрүнүн сырларын, илгамдар келиши мүмкүн деп турабыз. Азыркы жаштар баягы акындар менен иштешпей, же бир композиторлор менен иштешпей эле, же бир жакшы оончулар менен иштешпей, баягы өздөрү эле ыр жаратып, өздөрү эле сөзүн таап, өздөрү эле оон таап атпайбы? Бирөөнүрлөр жок болуп, башкача кылып анан алар элге деле кеңири сиңбей деп да. Анан ошол убакта эми сиздер деле акындар менен иштесеңиздер, жаңы чыгардап, же бир композиторлор көрсөтүп, жерин оңдоз болобу, жерин турлаз болобу деп а? Буюрса биз ошо эски ырларды алып чыксак дегенбиз, унутулуп бараткан. Ошол жаш кездерде гана. Жаш кездерде гана. Кийинки деле болсо, ошо ырлардын, оончулардын авторлору менен кеңешип, уруксат сурап, барып тартып, кайра ошолорду дайырдап чыгарсак деген оюбуз. Жакшы, эң башкысы талакпаган эмгек керек. Анан кызык болуп турса эле топтун өмүрү узун болот. Ал ошол жок болуп кеткен топту алып чыгып аткан сиздерге да ыраазычылык билдириш керек негизинде. Ошол убакта эле Арашан тобунун көрөрмандары бар, сиздерди көргүзгү келгендер бар. Кайсы жакта баягы кыз бурактын кыздары деле 30 жыл 40 жылдан кийин кайра чогулуп атышпайбы? Чогулганда баягылар чоң апа болуп калган, алды тайыны болуп калган, буюрса сиздерде деле ошондой аксакалдар келип бир концерт бергенде чогулуп турбайсыздарбы? Жаңы жылга чейин дагы кандай пландар бар? Жаңы жылга чейин дагы бир 3 клип тартып алсак деген план бар. Ошого бул келерки айдан баштап аракет кылабыз да. Күз айында. Күз айында. Гүлбаршын жырдайбы, жанында сиздер да кошулуппу? Гүлбаршынды мен өзүм обещать эткенмин, 5 клип тарттырып берем деп. Ошонун 3-өө калды. Буюрса. Ошондо быйыл Гүлбаршын жайы эле жылдыз болуп турбу? Буюрса, жылдыз болуп кетсин, алып атабыз биз. Жылдыз болуп туруп Арашан. Ал ошол ырлардын артында баягы гитара чертип, же бир аспаптарды ойноп, инструменттерди ойноп, так кошулуп турасыздарбы сиздер? Жок, ошол живой неме Жандуу болуп жазылып, жандуу тартылып ошол.
Жакшы. бир жамбыл да. Абдан жакшы. Бул жоголуп кеткен топтун эми өмүрү узун болсун. Убакыт деген бат эле өтүп кетет, ушинтип сүйлөшүп отуруп эле. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калыптыр. Анан эркин микрофон берейин эми. Келиңиз, байке өзүңүз. Рахмат, ошо баардык элибизге ушу эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы менен дагы бир серия куттуктайм. Элибизде тынчтык болсун, ден соолук болсун. Сиздердин жамаатыңыздарда иштериңизде ийгилик болсун. Ушундай элдерди, чыгармачылык адамдарды чыгарып элге таанытып, жылдыз кылып жүрө бериңиздер. Биздин топко дагы жакшылыктарды каалайм. Дагы балдарыбыз келбей калды шарттар менен. Дагы көрүшкөнгө аракет кылабыз сиздер. Буйруза, биздин мына ушул 7 каналдын эшиги ачык сиздер үчүн. Көрүп алдыңыздар, коркпой келип, клиптерди берип, жаңы жаңылыктар болсо келип туруңуздар, сиздерди күтөбүз. Топтун өмүрү узун болсун. Жакшы иш баштап атыпсыздар. Мына ушул иштин аягына чыгыш керек эми. Болсо 5, болбосо 15 деп туруп. Ошол алдыга кетиңиздер. Жалаң ушул жакшы телелерден, клиптерден көрөлү сиздер да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз чай үстүнө сырдаштуу программада бүгүн бир убакта жок болуп кайра пайда болду дейт. Арашан KG тобу, мурунку Арашан тобу, азыр болсо Арашан KG тобу деген топтун жетекчиси десек болот. Анын мүчөлөрү бүгүн бизге келип маяк турушту. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, быйылкы эмгектерди 5 айдын ичинде эле 2 клиент тарттырып, өздөрүнүн аябай ушундай кызыгуусу менен иштеп аткан чак экен. Топко дагы узун өмүр каалайбыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Баарыңыздарга жакшылык, амандык, тынччылык каалайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.